Анжелика кырсыктаган унаанын сүрөттөрү жарыяланды. Анжелика кыздары менен 23 январда 7:00 Бишкектен Караколго бара жатып жол кырсыгына кабылган. Алардын унаасы Түп районунун Балбай айылында тайгаланып жолдон чыгып кеткен. Ырчы айымды Түп районунун Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна алып келишкен. Бүгүн 24 январда ага чукул операция жасашты. Операцияны Сауырбек Жумабеков жасаган. Ырчыга омурткасы жана тизе мууну жабыркады деген диагноз коюлган. Учурда ал наркоздун таасиринен чыгып жатат. Жабыркаган омурткасы калыбына келтирилди жана абалы туруктуу. Анын 5 жаштагы кызы жабыркап ооруканага түшкөнүн облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Жибек Жайылмышева билдирди. Автоунаада 5 киши болгон. Ырчынын 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең сан сөөктөрү сынып кеткен. Башкаларына медициналык жардам зарыл болгон жок, деди директор. Lexus 570 унаасын Анжеликанын курбусу Асель башкарып бара жаткан. Унаада Анжеликанын 2 кызы келе жаткан. Булак чындык KG. Франция 3-чү карантинге даярданып жатат. Жакынкы күндөрү Франциянын өкмөтү коронавируска байланыштуу жаңы 3-чү катарынан карантин жарыялашы мүмкүн деп билдирет басылмалар. Өлкөнүн өкмөтүндөгү өз булактарына таянуу менен. Билдирүүгө ылайык жакын аралыкта чечим кабыл алынып, жаңы карантиндик убакыт жана так чектөөлөр талкууланууда. Кийинки карантиндин жарыяланышы Францияда коронавирустун британиялык вариантынын тез жайылышына жана Түштүк Африкада табылган жаңы штамга байланыштуу. Франциянын президенти жаңы чектөөлөр боюнча сөзү коргоо кеңешинин шаршемби күнү 27 январдагы отурумунан кийин болушу керек деп жазат Гезит. Жаңы карантин режими кийинки жуманын аягында күчүнө кирет жана кеминде 3 жумага созулат. Франциядагы биринчи карантиндик режим коронавирустун жайылышына байланыштуу былтыр 17 мартта киргизилген жана 11 майга чейин күчүндө болгон. Экинчи карантин 30 октябрда жарыяланып, 15 октябрга чейин күчүндө болгон. Булак чындык KG.